Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештерим, замандаштарым, мекендештерим. Гүлдүк акелердин бири мындай деп айткан экен. Кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал, ынтымакты туудан ал деп. Акыркы сөздү дагы бир жолу айтылайм, ынтымакты туудан ал деп. Биздин туу жөн эле бир кызыл түстөгү чүпүрөк эмес, ортосунда күндүн желеси менен түндүктүн сүрөтү бар. Бул биздин башыбызды, жүрөгүбүздү бириктирген символ. Эгемен өлкө экендигибизди далилдеген ыйык белги. Мен эмнеге айтып атам? Ушул туубузга бололу деп биз 1000 жылдан ачык сандалып жүрдүк. Эгемендүү мамлекетибиз жок. Эсиңиздерде болсо керек, 709-жылы Сунга токоюнда Барсбек бабабыз курман болду. Эгемендикке жетпей калдык. 840-жылы согуштук, эгемендикти алдык, державаны курдук, бирок 100 жылга жетпей кайра жок болдук. Эмнеге билесиздерби? İçimizden gelip buzgan eken düşmanlar. Өйіз kılıp bölgön eken. Koktu kolot kılıp bölgön eken. Men emnege bunu aytып atam? Өткөндөгү Оштогу ипподромдо окуямен аябай ойлондуруп койду. Кеп көкбөрүдө эмес, кеп калыстардын оюнунда эмес, калыстардын калыстыгында эмес. Кеп эгемендүүлүктү алып кеткенге али да даяр эместигибизде болуп атат. Ушунчалык ойлонгон ушул болду. Бир провокатор болсо кыргыз мамлекетин жөлө жок кылып койсо болот экен. Birine birini salıp, birine birini düşman kılıp. Oşun üçün Kırgızstandıkka jamandaganda hiç kaçan işenbeyim, андай болушу мүмкүн эмес деген көрөнөлүчү. Адеп сабагын киргизели десе, жаман көрөсүздөр. Ошончо предметтен адеп сабагын алып койдуңуздар. Ошол адепсиздик, бейтартиптиктен болду ушул окуя. Болгону 4-5 бейтартип, адепсиз ошол ишти баштады. Анан массанын психологиясы деп коет. 70-80 ээрчиди. Ошону менен Кыргызстанга душман кылып таштадык. Элдин пикири ар түрдүү голосовойлор келип атты. Антиш керек, мынтиш керек, тигиниш керек, мынтиш керек, айланайын. Кантип мекен сактайбыз, өзү кичинекей элбиз. Бир кыргызга 200 Кытай туура келет, бир кыргызга 5 Өзбекстандык туура келет. Анан келип туруп кылганыбыз ошол. Ошон үчүн мен суранат элем. Адеп сабагын киргизели. Адеп сабагы ар кимге керек. Биз кезекке турум адебин да билбейбиз. Улуга урмат адебин унутуп баратат. Ар бир президентине шылдыңдап ат койгон бир эле Кыргызстан, башка бир өлкөдө мындайды көргөн жокмун. Ошон үчүн мен суранат элем. Адеп сабагын киргизели, же болсо жакшы жаран болуу предмети. Бул Америкада да бар предмет. Эгерде адепсиздикте бир проблема чыкса, Омдун закону Пифагордун теоремасы менен чече албайт экенсиң. Юпитердин диаметрин билип, андан пайда жок экен. Ошон үчүн пайдалуу илим бар, пайдасыз илим бар. Бабалар бекерин айткан эмес, илимден мурда адеп деп. Бул биринчиси. Экинчиден, адеп ахлак бир эле эл журтка эмес. Баары бир бийлигине жараша эли болот экен, элине жараша бийлиги болот экен. Күч органдарына мен да аябай наразы болдум. Айланайын, 13 жашар бала эмне күнөө? Бардыгыбыз 13 жашар бала болгонбуз. Ошо мезгилде бардыгыбыздын эң күчтүү героюбуз атабыз болгон. Атабызга кордук көрсөтсө бирөө жарым, көзүбүз менен көрүп калса, бул анын келечеги сынды деген сөз. Психикасы өмүр бою кайра калдына келбейт. Ишенип коюңуздар ошого. 18-ге чыгышына 2 ай калган кыз өзүнүн калоосу менен турмушка чыгып кетсе, атасын, апасын апарып соттоп атасыңар. Кайната кайненесин. Нике кыйган адамды кошо. Жашы жетелек деп. 12 жашар, 13 жашар баланы апарып 3 саат камап коет деген. Не деген сөз? Буга ким жооп берет? Урматтуу президенттин өкүлү, тиешелүү ушул буйрукту аткаргандардан таап туруп жоопкерчиликке тартыңыздар. Баланын укугу бул дүйнөдөгү эл аралык конвенция менен белгиленген нерсе. Адеп баарыбызга керек. Эми сөзсүз билемем, күчтүү мамлекеттин укугу узун, биз сыймыктанабыз. Ошол дукту, ошол күчтү чек ара барып көрсөткүлөчү. Боюнда бар келиндер кармап келип атасыңар. Ошондой отряд менен барып, маска тагынып алып, эми уятта. Погондуларды сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок анчалыкка барбагылачы. Мамлекеттин символу. Мен дайыма погондуларды колдоп келатам. Бирок келип күчүн жаш бала менен боюнда бар келинге чыгарган бул не деген нерсе? Жөн эле чакырып койсоңор келет эле го. Анан келбесе, эмне кылсаңар ошо кылгыла, бирок ошондо да балага тийбеш керек болчу. Үчүнчү, урматтуу судьялар, каматып коюш оңой эле болуп калды. Судьяларга, сотторго кайрылып атам. Кимдин үстүнөн арыз жазып апарса, же болбосо бир сураныч болсо, жөн эле 2 айга камалсын деп, оозун мурдуңар кыйшайбай туруп чечим чыгарып атасыңар. Арасында баласы бар, баласы эмес, жашы бар, карысы бар, аялы бар, эркеги бар. Активисттерден баштадыңар эле. Анан журналисттерге өттүңөр, акындарга чейин өттүңөр. Тилгесмек жок деп коет кыргыздар. Ким барса оңой эле. Силер үчүн бул бир барак экен, анан басылган мөөр экен, коюлган кол экен, бүттү. Бирок адамдын тагдыры талкаланып атпайбы? Бир чоң алым камап туруп жазалаганды ыйлаган.
Сиз ушунча отуруп ыйлашпы дегенде жок, өзүмдү ойлогон жокмун. Менин акыбалымды көрүп апам не болуп атат, ошону ойлоп ыйлап атам деген. Алардын да апасы бар, атасы бар. Баягы бала 13 жашар бала. Ошол барган жерге жеткенчекти көз жашы, каргышы бизге жетип калса эмне кылабыз? Ыйлап аткан аталардын, апалардын, жубайлардын, балдардын дагы көз жашы бар. Айланайын судьялар, силерден суранам, кайтар дүйнө деп коет. Өзүңөрдүн балдарыңардын башта келгенде түшүнөсүңөр муну. Мен силерден суранам, акылыңарга келгиле. Кичине адилеттүүлүк болсунчу, силер адилеттүүлүк чечим чыгарбасаңыздар, анда бизге инвестор да келбейт. Акыры кайрыларыбыз булар болсо жөн эле коелу дейт. Кийинкиси, элим журтум, силерге кайрылайынчы. Бирөөнүн жамандыгына сүйүнгөн бизде мода болуп баратыптыр. Бирөө камалса чирип кетсин, оштон ары жок болсун, чала болуптур дегендер аябай көп болуп атат. Бирөөгө жамандык кааласаң дейт, ошол нерсе сенин башыңа келет дейт, бирок сен жамандык каалаган киши дейт, эркиндикке чыгып кетет деген сөз бар. Ошон үчүн бул руханий өтө чоң оору. Бирөөгө жакшылык кааламай сайын өзүңө жакшылык келбейт, ушуга ишенип коюңуздар. Бул турган маселе. Бирөөгө жакшылык кылсаң дейт, муну бабалар айткан, периштелер сага да жакшылык тилейт дейт. Бирок арка моюнуң алдыңда калсын, жок болуп кет, чирип кет десең, сага дагы деген бата тигил жактан да келет. Ошон үчүн жүрөктү тазалап коелу. Бул чоң адеп, чоң иман, чоң маданият. Дагы бирдекени айтайын, эми А дегенде эле Ба деп баса калып камай берсек, элдин духу кантет. Мен түшүнөм, эми кээде аша чабуулар болот бул жактан дагы. Бирок сөз эркиндиги деген бар. Мен ал жөнүндө айтпай эле коеюнчу. Жок дегенде суйурмат, адеп акылак, анткени бийликтегилердин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет. Ошон үчүн тигисине жараша мунусу, мунусуна жараша тигиси деп коет. Керкисине жараша кетмеде деген сөз бекеринен эмес. Билем эми. Аша чапканда биз мындай чек-ченин кармаганды билбейт экенбиз. Демократия дедик, бүт президенттерди шылдыңдап, сен дегенге чейин барып атабыз. Кто он такой деп. Отуруп алып, тоонун башында Обама ким болуп калыптыр, койчу ошону дегендер толтура. Ушундай эле экенбиз, эмне кылабыз? Бирок эми бийликке келгенден кийин баары бир сыноо болот деген. Бийликке келгенден кийин жакшылык күтпөй эле кой. Урушкандар көп, наразылар көп, талап койгондор көп. Ошого чыдап бардыгыбыз элге кызмат кылып бербесек, анан кантип ынтымак болот. Ошон үчүн дегенде активисттерден башталган камамай айттым го, аял эркек тебе келип туруп депутаттарга жеттик. Мына судьяларга таң калып атам. Айланайын, шайлоо бүткөндөн 3 күндүн ичинде шайлоо боюнча разборкалар бүтүш керек. Бул кодексте бар. Эми мага булар судья маселе баягы Дэвид Коферфилд фокус көрсөткөн эле бир сыйкырчы көрүнүп калды. Каалагандай мыйзамды калчып атат. Төрагасы келгенде бир кордук өлүп жүргөн киши, ошол киши адилеттүү болсо керек деп ойлодум эле. Тилекке каршы ошондой болбой атат. Эми караңыздар, бир депутат кетти, шайлоо 2 жолу. Бирөө кетти, ордуна жөн эле алып келип койдуңуздар. Бул шайлоо комиссиясында да кайта турган сөз, эми жаңы келаткан депутатыбызга катты тийбесин, айтпасак дагы болбойт. Срокту 3 күндүктү калыбына келтирип туруп 2 жылдан кийин алып коюп атасыздар. Кезек кимибизди айтып койгулачы, бир ушундай нерсе башкаларда жок, бир сыпаты бар. Эгер аягына чыгып алса, ал дагы ферз болот. Бирөөнү теңебей, кор тутуп, бийиксинбей эле бир кайтар дүйнө деген нерсе бар. Ошон үчүн суранат элем, сыйлашалы, урматташалы. Албетте, бийликте сыйлаш керек, өз жолунда. Бирок элге да бир мээрим, адилеттүүлүк болбосо, кечиримдүүлүк болбосо, кантип анын эгемендүүлүктү сактайбыз, кептин баары ушундай болуп атпайбы? Шахмат сыяктуу экен. Бул жакта ферзь, бул жакта офицер, бул жакта король, бул жакта пешка, бул жакта ат. Оюндар болот, бирин-бири чабат, бирин-бири жейт, бирок эң аягында баардыгы кайра эле бир эле коробкага түшөт, аралашып. Жердин үстүндө жүрөбүз, жердин астына кете турган күн келет. Амалдардын ар бирине жооп беребиз, ишенип коюңуздар. Зулумдук узап кетпейт, кайра кайтып келе турган нерсе. Ошого мен ишенем, баардыгыбыз тыянак кылабыз. Биз дагы өзүбүздүн полномочияларды билели, бирок бир жолу эле мокок кылып койгондо, элди мокок кылсаң, эл алыс кете албайт. Далай чыгандар чыкпай калат. Сократ да ошентип өлгөн билесиздер. Жусуп Абдырахманов да ошентип өлгөн. Ошон үчүн баардыгыбыз кайра бир коробкага түшөбүз, үкөккө түшөбүз. Ушул жагында ойлойлу. Өтөр кетер дүйнө деп коет, кайтар дүйнө деп коет. Эң аягында айтарым, мунун баардыгы мен бир гана нерсени каалап атам. Мыйзамды сыйлайлы, мыйзам аткарылбаса, бул мамлекеттүүлүктүн пайдалууна согулган аябай чоң сокку болот деген. Токтогул атабыздын бир ыры менен бүтүрөйүн. Булут кетсе асмандан дейт, күн ачылып жылт этет дейт. Ажал жетип күн бүтсө, кайран башың шылк этет. Баарың болсоң бир озу душманың кантип былк этет дейт. Биз бири-бирибизди колдогон эл бололу. Анткени өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот, артка кетер элдин балдары дейт, бирин-бири кордошот дейт. Өткөндөгү 31 августтагы окуя аябай мени ойлондуруп койду. Тыянак кылалы, Кудай бизге ынтымак берсин. Чоң рахмат.